Көп жылдар бою биздин жаныбызда жүрүп, ошол биздин жаштар канаты бизде көрсөңүздөр, ушул жерде жүргөндөрдүн 90% жаштар. Жаштар канаты демилге көтөрүп, ошол жигитти штабтын жетекчиси кылып бериңиз деп суранганда, бир жылдан бери ошондой болуп иштеп аткан. Бирок аябай сыйкырдуу бир окуя болуп кетти кыска мезгилдердин ичинде. Соңку мезгилдерде мен байкап жүрдүм эле. Эмнегедир түп тамырынан өзгөрүп баратканын байкаган эле. Бирок мынчалык деп ойлободук. Баягы 5 жигит боюнча алар Москва шаарынан билдирүү жасашты. Аман эсен Кыргызстанга барсак, ар кандай телеөрөөлөр, ар кандай жанакындай эксперттердин алдында жолугушууга даярсың деп. Алардын намысына каттуу шектер деп койду. Алар байкуштап өздөрү даярдап, өздөрү жазып, берип жиберген самолеттун рейсине чейин ким аркылуу берип жибергенине чейин баргалар. Бул жигит эмне үчүн ушундай болуп кеткенде, могу жерде 1-2 аралашып жүргөн достору бар. Аларга аябай ыйлап, улам ушул жерге келип ыйлап атыптыр. Мени өлтүрөбүз деп коркутушуп атат. Мен ушундай сөздөрдү айтууга мажбурмун деп. Мен ушул сөздү айтпай аттым деп. Сиз ага таарынбайсызбы? Таарыныч ал бир адамдык маселе. Адамгерчилик маселе бул башка маселе. Эми ушуларды кимдер коркутуп атканын, биздин операторлордон баштап ушул жерде иштеп аткан жаш жигиттерге чейин могу жака чакырып алып түндө коркутуп, муну алып бер, муну чыгарып бер, муну айтып бер, муну дедир, муну жазып бер деп баягы окуп атканы деле алардын жазып берген ошону окуганга мажбур болуп атат. Себеп ал бала ыйлап жүрөт, биздин балдарга келип ыйлап, болбосо мени өлтүрөт деп. Мына ушул жерде бизден жигиттерге келиптир. Бир жигит мындай бир өзүн тааныштырып, коопсуздук кызматынын ишкеримин, кызматкеримин. Мына ушуларды жасайсың, мен могу ушундай кылып төлөп берем. Же болбосо тескерисинче, сенин могу жерде жумушуң бар экен, биз сени жок кылабыз деген коркутууларды күндө сайын угушуп атат. Скажите, пожалуйста,